Ашырбүбү Абдрахманова 3 жылдан бери Карлар үйүндө жашайт. Убагында өзү туулуп өскөн Жалал Абад жергесинде катардагы цехтин кызматкеринен тартып, жетекчилик кызматтарда иштегенин айтат. Көпчүлүк катары үй бүлө күтүп, балалуу да болгон. Бирок абышкасынын көзү өтүп кеткенден кийин бир үйдө өзү жалгыз калууну туура көрбөгөн каарманыбыз Карлар үйүнө келип жашай баштаган. Айтымында айыл жергесиндеги күнүмдүк иштерди жасоо карыган кишиге оор болгон. Мен келгениме 3 жыл болду. Абдрахманова Ашырбумун 1950 жылы туулгам. Жалал Абадтан болом, Жалал Абадтын Алабука районунан. Бул жерге келгеним андай турмуштан деле неметкен жокмун. Тиги бу болуп, просто жолдошум өтүп кетип, бир эле бала бар. Ал бала эмеде, Москвага кеткен. Аялы экөөтүң ошол жакта иштейт. 1 жылда, 2 жылда келип турушат. Анан жолдошум өтүп кеткенден жалгыз калдым. Жашырагымда кичине урук тууганың деле бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт. Кыздары келет, балдары келет, анан аларды жадашат. Анан бу жерде мен бир тууган энем бар эле, ал келиңем бизди кыштап кетесиз деп бери келдим Бишкекке. Анан бир күн телевизор көрүп отурсам, ушул жерди көрсөтүп калды да. Таза, табет, бир жакшынакай, баарын настроениясы жакшы, үстүнкү этажда, алдыңкы этажда, анан ушунда интервью беришти. Анан келиним айтты, барып карап келчи, көрүп келчи шарттарын. Десем, коюңчу деди. Ушу энесиникине барган экен, анан ушу Карлар үйүнө өткөрүп коюптур. Деги элдер айтат. Элдердин иши эмне дедим. Мен жашоом өзүмө жакшы болсо болду, эл мен үчүн жашап берет. Дагы келип жерекчи менен сүйлөшүп кетиптир. Ушу март айы эле эртең эле келе берсин, эгер документтер так болсо деди. Кайдан документ так болот эле, бу жерде деги ойлогон эмеспиз. Анан ушулар даярдап бергиле, перечен берген экен. Анан ошону даярдап, анан койчу жүр, барайлы деп анан келдик, келери менен бул жерге алышты. Ошондон бери жашап атам, шарты жакшы. Өзүң жашаганда эми айылда сууга барыш керек. Кир жууш керек, күздө көмүр түшүрүш керек, аны киргизиш керек, ага отун кылыш керек, күл алыш керек, жагыш керек. Мурун 68ге чейин тарсалдап эле кылып эле жүрчү элем. Анан кийин бара ушуну жаса берем, мунуну кыла берем дегениң менен колуңан келбей калат экен. Энтигип эле шалдай отуруп калат экенсиң. Анан бияка энем алып келе берди, быйыл кыштап кетесиз, келе бериң деп. Ал жок, бир тууган энем бар. Эң кичинебиз. Ошол карап турат, анан бир туугандарыбыздын балдарын киргизип коюптур. Аялы менен семейный киргизип койгон. Каарманыбыз анын мындай чечимин уккан жалгыз уулу дос-душман билсе мени шылдыңдап, каргашы мүмкүн деп апасын Карлар үйүнө бар башын өтүнүп ыйлаганын айтат. Алар ыйлады. Ыйлап, элдер күлөт, ушинтип баласы кара. Элдериң менин ишиң болсун, сен ишиңди бүтүрүп акчаңды таба бергин. Акчаң өмүр бою жете турган бир кыз бир уул бар да. Эки балаңды бутуна тургузушуң керек. Элине сен келдиң, мени карап отурасың, айылда кайсы иш бар? Шарты жакшы экен, баары жакшы экен. Качан мындай өзүм эптей албай калганда алып кетерсиңер. Ага чейин бу жерде элдин арасында жашай берем. Эч намус кылбай эле кой. Деп анан урушуп койсом, анан туура көрдү окшойт. Кече жакында келип кетишти, келин көп. Ошо бир жерде да келиним бар, бир тууган энем аялы. Ал да келип турат, тамак ашын көтөрүп. Кар алып турушат. Ошо биз 6 бир тууганбыз. Бир эркек, бир эжем өтүп кетти, азыр 4-өө калдык. Сиздер да? Анан кийин мен өзү агрономическийди бүткөм сельхоздан. Агроном специалист дейм. Биринчи иштегенде эле бир совхоздун отделинде агроном болуп иштедим. Андан кийин эле советтик партиялык кызматтарга кеттим. Сельсовет болдум, акимчиликте иштедим. Үрөнчүлүк боюнча лаборатория бар болчу. Ода начальник болдум. Ушу пенсияга чейин кызматтарда жүрдүм. Анан союз бузулуп кетти. Анан дыйкан чарбалар бөлүндүк, дыйкан чарбага жер бөлдүк, чилендери менен жер алдык, аны иштеттик, элди бактык, тиши кылып. Ондо төрайым болуп иштедим.
бухгалтерияда киреше чыгашаны алынган түшүмдү туура берип баарын капа кылбай ошондой өзүнүн немелери бар да. Эми айтышка туура келди. Эми бу жерде келиним деле мындай келин жок эч кимде. Отурсаң төшөгүн сала койбусуң, тамак кылып бере коюп эже дейт мени. Аябай жакшы мамиле кылат. Бирок эми үйдө күйөөгө бирдекени тартыша кетет, колунан чынызы түшүп кетет. Телевизорду алар иштейт, 11ден кийин көрбөйсүң, 11ден кийин жакшы кинолор болот да. Эми серионода миң жакшы болгон менен деле өзүң эркин эмессиң. А бул жерде кааласаң жатасың, кааласаң турасың. Телевизорду каалаганча коесуң, радиом да бар, радиода алып келип алам, телевизор бар, холодильнигим бар. Каалаган тамакты коюп коем, каалаганда жей берем. Шарт аябай жакшы, шартым жакшы. Бул жердин баарынын эле шарты жакшы. Ушундай эми 5 кол тең эмес, ушул шартты көтөрө албаган да бар. Кече күнү бирөө берди, бирөө орус кемпир. Тамагы да ушундай бирдеке деле бир орус киши аябай катуу уят кылды. Как Карелияга жашап атасың деди. Сен үйүңө барчы деди, сени ким карат ушу жердегидей кылып. Замалчы. Аябай урушуп койду. Туура ошода. Мен бул жерге жакшы шартта жашоо үчүн өз каалоом менен келсем, айрымдарды чындыгында балдары алып келип таштайт. Дарбаза карап, жакындарын телмирип күткөндөр да бар. Айрым карыларды бир туугандары алып кетет. Бирок шартка чыдабай кайра бул жерге келип алгандар да жок эмес деп сөзүн улады. Сындап аткандыр, мен укпадым анан. Сындаганда алар мен үчүн ушундай шарт түзүп берип, мени карамак беле. Алар сүйлөй берет да. Ушунча бир туугандары туруп, баласы тияктап жатап атат. Анан өзү карлар үйүнө кетиптир деп айса айтып аткандыр. Мен бетим айткан жок. Айса айта берсин. Мен намыс кылбайм. Мен жашоо шартым жакшы да. Балаңыз баттап келеби? Кече ооба. Мен аларга айттым, дагы бир 4 жыл 5 жыл иштегиле. Ага чейин мен бу жерде жашайм. Анан кийин абдан картайып калгандайынан алып кетесиңер. Азырынча өзүм басып, өзүм туруп, нормальный эле. Канча бир жума болду келип кетти. Анан бу жерде инимкине барып турам. Алар келип турат. Ушундай. Пандемияда аябай жаш угууларга коркунуч болду го. Ооба. Пандемияда эме болду. Сразу карантин кылгандай бу жер жабылды. Бизде да эметти, алдын алып укол берди. Против ошо баш оору тиги пандемияга деп туруп укол алдык бирден. Анан мынандай маскачан жүргүлө деп требует этти. Мындай жакын отуруп сүйлөшпөгүлө, комнатыңардан чыкпагыла. Мен үстү жагында жашагам, өзүм бир комнатада жашачумун. Анан ошо эрежелерин сактадык, Кудайга шүгүр. Эч ким ооруган жок, азыр да карантин. Каза болгондор болду, пандемиядан эмес. Староста 80ден 85те, бир 93те бир кемпир, примерно да. 80ден ылды эч ким өлгөн жок. Староста ооруу менен тиги бу ошентип ооруп атты, пандемия болгон жок. Бир ошо мурунку пандемияда даже бул жерде иштеп жүргөн жанагы врачтарды, сотрудниктердин бардыгын чыгарбай ушул жерде 5 күндөн смен кылып, жаткызып, анан жаңы келгендерди дагы бу жерде укол берип, эми текшерип, эми температураларын текшерип, укол берип, анан жумушка киргизип атты да. Чыгып кеткендер кетет. Ошо бир жумадан кайра сменине келет. Ал келгенде дагы аларды уколдоп, температурасын текшерип, неметип, анан кызматка киргизишип атты. Кээ бирлер менен сүйлөшүп калам да, көбүнчө эркектер келиндерине батпай келет. Келиндери кийимин жубай коет, тамагын убагында бербей коет. Анан кичине анча-мунча нарушение кылган эркектер болот да. Анан пит кылып алат. Анан 2-3 жолу чогулуш кылып, анан менде сөз бар дедим. Баягыларды айттым, айнанайындар дедим, аксакалдар. Эрте менен туруп, таңдын нурунан ушунча жарык күндү бергениңе рахмат.
деп бир жердеги иштегендерге, жаштарга батаңарды келген орунду ичип алып бири-бириң менен мушташасың. Кай жерде кайсы келет, сага эртең менен туруп каша жасап берет. Каша эмес, чайды да ток өткүзүп алдынан коюп коет. Балдарынан тамак артса берет, артпаса ушу кечки тамагынан бербейт. Айран сүтү барлар эми кичине неметет. Айран сүтү жоктор деле бар да. Эми көппөгүлө да нормальный жашагыла, батаңарды бергиле, акылыңарды айткыла. Жакшынакай болуп жашабайсыңарбы деп эми кээ бир анча-мынча бар да деп акылдашатыбызды айтып турабыз. Баары ынтымактуу, жетекчилер баары ынтымактуу. Эми сотрудниктер, алар да жакшы мамиле кылышат. Эми барда бир орус кемпир келди, сүйлөшкөн жокмун, каяктан экенин билбейм. Ушу муну чыга беришти, ушунда көчөнү карап эле тура берчү эле. Бирөөдү күтүп атса керек деп ойлоп койчу элем. Анан кийин бир 3-4 айдан кийин жок болуп калды. Ушу балдарыбыз, сиңдилери алып кетти ошентип. Тыштап кеткендер да бар. Ооруп калгандан кийин апаң, эжең, тигиң жогот деп аялы неметсе алып келип таштап кеткендер да бар. Эми ар кандай да оорулар бар, көбүнчө ооруларды алып келип таштап кетет. Анан бир жерде багат байкуштар. Медициналык жардам көрсөтүшүп, дарылар эгер катуураак болсо тегемеги. Шаардагы поликлиникаларга барып каратып, больницага жаткызып, улам барып карап турушат, жакшы болуп калгандан кийин алып келип кайра киргизип коет. Бар бир экөө мындай капа болуп, биякты көрдүңөр, эме парк, өткүл зар, скамейкалар, анан чыгып отурушат да капа болуп, чогуу сизите. Вот так, последний күндө ушинтип, эмне болуп тур последний күнүңө, как королева жашап атасың. Үйүңдү көрөт элең, келиниң көчөгө чыгарып коет эле. Монтпегин, Кудайга шүгүр дейгин деп мындай эмелерди. Мына мамлекет карап атат, орузуң врачтары бар, медсестралар бар. Жаткан жериңи жууп берет, идишиңи жууп берет. Эмең угуштуруп турат ар жумада, билүүлөрүң. Тагы сага эмне керек? Кудайга шүгүр деп нормальный жашай бергиле. Да дешип калат. Ошондой да чынында. Эч жерге батпай, анан кайра келип жалдырап, кайра келгендер да бар. Бул жерден жакшы жер жок деп. Ушундай. Тагдыр оорлор да бар. Келинине батпаган, баласы үйүн сатып берген, өзү көчөдө калган, ушундайлар да бар. Бир жерде бир жакшынакай болуп жашашып атат. Ушу. Кайра үйлөрүнө кеткиси келбейт. Жок, эч кимдин ушу Касен, дагы бирөө. Туугандары алып кетет да эми. Аларды айтат экен да, сен ушундай болуп анан же агаң, же тиги байкең, же атаң ушу карлар үйүндө жашайбы. Десе намус кылышкан болуп алып кетет экен го. Кайра качып келе берет. Көнүп калышкан эмес болсо. Иә. Бул жака көнүп калышкан болсо. Көнүп калган да. Бир жерден шарты жакшы да. Кааласа душка кирип чыгат, кааласа ар бир залда чоң телевизор бар. Үйүңүздү сагынбайсызбы балдарыңыз? Жок. Сагынганда телефон бар го. Кыйкырышып, сүйлөшүп. Барганга эми алыс жол. Өздөрү келип турат. 4 маал тамак берет, эти жок тамак бербейт. Эртең менен завтрак, обедте биринчи, экинчи салат. Эртең менен жакшы тамак, манту жасайт, оромо жасайт, плов жасайт, лагман жасайт кыздар. Ошо менен 4-тө полдник берет, кечинде 5:30 кечки тамакты берет. Душ круглосуточный иштейт. Каалаган убагында барасың, ысык суу, муздак суу менен. Душ таптаза. Анан ак төшөктө бизде кыргызда айылда жерге эле жатат да. Ак төшөктө, кроватта, ар жумада шешептерди угуштурат, келип сурап турушат. Жана сестра хозяйка деген менен дагы бирөө күн эртең менен келип, кандай акыбалыңар жакшы, ден соолугуңар жакшыбы деп сурап турушат.
Анан зерикпейбиз. Эмебиз бар. Жана айттым го, добуш деген ансамблибиз бар, кемпирлер хор ырдайбыз, жеке номер ырдайбыз, уюштурабыз, кол өнөрчүлүк бар, аны көрдүңөр. Библиотека бар, газеталардын подшипкасы бар, кааласаң, кайсы газетти кааласаң окуй бересиң. Например, мен эч жалып кыла албаймын. Ушундай шартты ким түзүп берет? Ушул мамлекетибизге рахмат. Кече жакын эле Катардан келген неме бар экен, спонсор. Тим эле сонун кылып подаркаларды берди, тамак аштарды берди. Ушундай зерикпейбиз, эми ушу биздин руководствого Кудай эме берсин, ынсап берсин. Ушундай эле иштеп турушсун. Алардын да үй бүлөсү менен ден соолуктары өмүр узун болсун, ден соолуктары жакшы болсун, кызмат кыла берсин. Учурдан пайдаланып, бүт кыргыз элиме эртеңки келаткан 9 май майрамы менен куттуктайм. Ошондой эле элге, журтка ынтымакта, тынчтыкта, бири-бирин сыйлаган, бири-бирине боророган жакшы элден болойлу, журттан болойлу. Эч кандай каргаша болбосун, эли журтубуз тынч болсун. Анткени менен карыган ата-энени багуу баланын мойнундагы милдет эмеспи? Акыркы жылдары кыргыздын уул кыздары өз ата-энесин кароосуз калтырып, мына ушундай карылар үйүнө жеткирип бергендер көбөйүүдө дешет бул жердин кызматкерлери.